эгерде тарихи документти кабыл алып атсак, биз дыкаттык менен бул документтерди кабыл алышыбыз керек. Ал жерде эгерде биз мурунку президенттерден айырмалануу боло турган болсок, жаңы бийликтин жаңы принциптери бул жалпы белгиленген принциптерге ылайык болуш керек. Биз 2 күндө, 1 аптада мурункулардай, мурунку президенттерде болуп узурпациялаган мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, 2 күндө эле айыптоодон алыс болушубуз керек. Биз жогорку кеңеш, жалпы бийлик бул толук процедуралар менен, дыкаттык менен изилдеген гана маселелер качат. Бул жерде биз бир эле кылмыштарды эмес, биз саясий баанда бере турган маселе болуш керек. Эгерде маселе, ал жерде сиздер билесиздер, мен комитетте маселени анткени депутаттарга кайрылганда башка маселелерди талкууланган. Узурпация маселесин талкуулаган. Ал жерде узурпациянын негиздемеси мына саясий политологияда, ал жерде башка маселелер белгиленген. Укук коргоо, укук саясатында да белгиленген. Ал жерде башка бийлик бутактарын өзүнө ээчилик кылып, өз билемдик менен башкаруу маселеси белгиленген. Ал жерде фактылар менен көрсөтүш, кайсы сотторду мажбурлаган, кайсы аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктарына кийлишкен, жогорку кеңештин кайсы ыйгарым укуктарына кийлишкен маселелер көрсөтүлүш керек эле. Тилекке каршы мен ошону сурадым, ал барбы, болобу, болбойбу деген маселечи. Демек сиз шек санадыңызбы? Мен Атамбаевдин жана өткөн бийликтин каталарын биз өз убагында деле айтып чыкканбыз. Биз жана шайлоолорго киришүүлөр боюнча, ошол бийликтер башка бутак бийликтерине кийлишүү боюнча биз мурун да айтып жүргөнбүз. Ошол себептен ал фактыларды дыкаттап чыгарыш керек. Сөзсүз Атамбаев бул бийликти узурпациялоого иш аракеттери бар деп эсептейм. Аны дыкаттык менен текшерет. Анткени тарых астында бул бир эле кылмышка айыптоо эмес, бул тарых астында боло турган документ болуш керек. Ошол себептен эл ынана турганда, эл ошол фактыларды транспаренттүү көрсөтө турган, ынана турган фактыларды көрсөтүшүбүз керек. Анан 2 күндө, 1 аптада эле катуу дыкатталуу фактылар менен алып келгенде тарых астында эртең аксап калышы мүмкүн да бул факты боюнча.